Саламатсыздарбы, эфирде Ысыкөл жаңылыктары маалыматтык программасы бул чыгарылышта. Калк саламаттыгы баарынан кымбат, кайдыгерликтен жугуштуу оорулар көбөйдү. Биринчи жолу Кыргызстандагы жумушчу кесиптер эл аралык сынакка катышат. Кече бардык кесиптик лицейлерден Нарын, Ысыкөл областтарынан келип жайгашышты. Бүгүнкү күндө 4 багыт боюнча, 4 кесип боюнча жүрүп жатат. Сандан сапатка өзгөчө ыкмада мал чарбасын жүргүзгөн фермердин аракети кандай? Фермер болуп 2010 жылдан баштап эмгектенем. Анан 5 уйдан баштагам. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 25 декабрда Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги отурумуна катышты. Иш-чара Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин төрагалыгы астында өттү. Отурумдун жүрүшүндө 2030 жана 2045 жылдарга чейинки мезгилде Евразия экономикалык биримдигинин катышуучуларынын интеграциясын өнүктүрүүнүн негизги милдеттери жана багыттары, 2024 жылга карата Евразия экономикалык биримдигинин эл аралык чөйрөдөгү ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, катышуучу өлкөлөрдүн 2024-2025 жылдарга макроэкономикалык саясатынын негизги максаттары жана көрсөткүчтөрү жана башка маселелер каралды. Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынынын соңунда экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана ЕАЭП алкагында интеграцияны андан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар чечимдерге жана документтерге кол коюлду. Мындан тышкары Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрү Иран менен эркин соода жөнүндө толук форматтуу макулдашууга кол коюшту. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекет башчысынын жана министрлер кабинетинин атынан Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы бар инсандарды куттуктап сыйлыктарын тапшырды. Анда кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн 103 адам министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйланса, 43 адамга министрлер кабинетинин төрагасынын атынан алкыш жарыяланды. Сыйлык алуу бул сыймык жана чоң кубаныч. Ар бир тармактын мыкты талапкерлери сунушталды. Өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Биздин бүгүнкү жана эртеңки күнүбүз, балдарыбыздын келечеги ар бир жумушчунун, мугалимдин, врачтын, куруучунун, энергетиктин эмгегине, кошкон салымына жараша болот. Биз өнүгүү жолуна түштүк. Бизде биримдик, береке, билим жана күчтүү саясий эрк бар, деди Акылбек Жапаров. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен Яндекс.Го маалыматтык тейлөө кызматы макулдашууга кол койду. Документ жүргүнчүлөрдү ташуу рыногунда керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарынын балансын сактоого багытталган. Макулдашуунун алкагында тараптар биргеликте керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана рынокто атаандаштыкты колдоо мыйзамдарын сактоо максатында суроо талаптарды жана арыздарды кароо боюнча жумушчу топ түзөт. Ошондой эле кызмат монополияга каршы мыйзамдардын талаптарын сактоо жана компаниянын ишин талдоо максатында кол коюлган макулдашуунун аткарылышына мониторинг жүргүзүп турат. Макулдашуу Кыргызстандын керектөөчүлөр рыногун тең салмактуу жана туруктуу өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Жаңы жылды утурлай Кыргыз Республикасынын президентинин Ысыкөл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн балаты майрамы өттү. Саамалык Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында уюштурулуп, район шаарлардан жалпы 140 бала чакырылган. Алар окуунун мыктылары, турмуш шарты оор үй бүлөлөрдүн балдары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Бул бөбөктөр үчүн көз жоосун алган балаты майрамында атайы оюн зооктор даярдалган. Майрам ыр бий менен коштолуп келген бөбөктөргө облус башчынын белектери тапшырылды. Барыңыздар мынакей келе жаткан жаңы жылыңыздар менен өзүмдүн атымдан ыйгарым укуктуу өкүл Эмелбек Мырзакуловдун атынан куттуктап коюп уруксат этиңиздер. Маанайыңар жакшыбы? Ай азаматтар, быйылкы жылы кандай ийгиликтерди кылдык деп, кийинки жылга дагы жакшы пландарды коюп, жакшы окуп, ата-энени окуп, мугалимдер берген тапшырмаларды жакшы аткарып, мына келечек Кыргызстанды кура турган сиздер. Ошондуктан сиздерге кең келечек каалайм.
Кыргызстанда биринчи жолу жумушчу кесиптер боюнча окуулар арасында чемпионат башталды. Ага бардык кесиптик лицейлер катышууда. Чемпионат ширетүү технологиясы, ашпозчулук, мода технологиялары боюнча өтүүдө. Иш-чара 4 тур менен жыйынтыкталат. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Иш-чарага номер 85 кесиптик лицей ашпозчулук боюнча унутта калып бара жаткан мергенчинин тамагын көргөзмөгө коюшкан. Бул аш бөдөнөнүн эти менен даярдалып, жанына калама нан коюлган. Тамак ысык кармалыш үчүн үстүнө бозуй сымал нан жабылып турат. Атайын ушу мергенчинин тамагы деп, мына бөдөнөдөн жасалган тамакты алып келдик. Ушу каламасы менен атайын мештин үстүнө бышырып, илгери ата-бабабыз ушу талаа түстө, тоо ташта жүрүп, ушул табияттагы ушундай жаныбарларды дагы өзүнүн рацион тамагына кошуп жешкен экен да. Мунун ден соолукка пайдалуулугундагы абдан маани берип билишкен. Ошондуктан биз ушу окутуп жаткан балдарыбызга, жаштарга ушул мергенчинин тамагы деп атайын ушу бөдөнөнүн этин эми жаңы технология менен атайын маринадтап, анан жасап келдик. Чемпионат ушул жылдын ноябрь айында старт алып, тандоо туру 30 ноябрга чейин республикадагы бардык кесиптик лицейлердин базасында уюштурулуп, мыктылар регионалдык турга жолдомо алышкан. Азыр экинчи тур Каракол жана Балыкчы шаарларында өткөрүлүп жатат. Иш-чаранын алкагында Ысык Көл облусундагы 8 кесиптик окуу жай ишмердүүлүгү жана жетишкендиктери тууралуу көргөзмө уюштурушкан. Программалар бир күндүк деп эсептелген. Кече бардык кесиптик лицейлерден Нарын, Ысык Көл областарынан келип жайгашышты. Бүгүнкү күндө 4 багыт боюнча, 4 кесип боюнча жүрүп жатат. Каракол шаарында 14 лицейдин базасында ширетүүчү технологиясы жана ашпозчулук өнөр боюнча 2 кесип боюнча өтүп жатат. Ал эми Балыкчы шаарында 3-чү кесип бул мода технологиясы. Чемпионаттын негизги максаты жаштар арасында жумушчу кесиптерди даңазалоо, алар аркылуу окуу жайдан алган билимдерин, кесиптик көндүмдөрүн сынактар аркылуу элге тартуулоо. Ошондой эле Кыргызстанда жумушчу кадрларды заманбап технологияларды колдонуу аркылуу даярдоону эл аралык деңгээлге жеткирүү. Бул иш-чаранын негизги максаты бизде билим алып жаткан кесиптер боюнча билим алып жаткан окуучулардын мындай бир кесиптик чеберчилигин арттыруу, ал аркылуу ушундай сынактарды уюштуруу аркылуу алардын көндүмдөрүн калыптандыруу жана чыгармачылыктарын, шыктарын ойготуу болуп саналат. Быйыл 2023 жылы Кыргызстан World Skills International билим берүү жана илим министрлигинин жана КАСЕФ коомдук уюмунун демилгелери менен кошулган. Бул уюмга мүчө болуу менен биздин 16 жаштан 22 жашка чейинки улан кыздар кесиптик чеберчилигин көрсөтүү аркылуу жыл сайын эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышуу мүмкүнчүлүгүн алат. Аталган уюм дүйнө жүзү боюнча 60тан ашык адистер жана кесиптер боюнча жүргүзөт. Негизи КАСЕФ менен биздин Министерство образования меморандум түзүп, биздин Кыргызстан өлкөбүз ошол дүйнөлүк World Skills деген организациясынын мүчөсү болду да. Быйыл. Ошол аркылуу эмки жылга деген Лионго даярдап 3 специальность боюнча балдарды даярдап чыгууга ошондо регионалдык чемпионат кылып уюштуруп, андан кийин январь айында буюрса дагы республиканский чемпионат кылып, ошонун финалисттерин, чемпиондорун биз деген эмки жылы ошо Лионго даярдайбыз. Жалпысынан регионалдык чемпионатка 21 улан кыздар атсалышууда. Аларды 21 насаатчы устат коштоп жүрөт. Республикалык таймаш 2024 жылдын январь айында өтөт. Тандалган мыктылар келерки жылдын сентябрь айында Франциянын Лион шаарында өтө турган эл аралык сынакка катышмакчы. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касьянов, Илич Касеинов, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн. Каракол шаарындагы облустун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө Ысык Көл облусундагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча координациялык комиссиянын отуруму өттү. Аны ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары өзү алып барды. Ага облустун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери, райондордогу саламаттыкты сактоо тармагынын жетекчилери катышты. Күн тартибинде кургагуучук, ВИЧ илдетин алдын алуу багытында алып барылып жаткан иштер тууралуу маалыматтар берилди.
Ысык Көл облусу боюнча былтыр кургак учук илдетине кабылгандардын саны 194 учур болсо, ал эми быйылкы жылдын 11 айында 204 адамдан кургак учук аныкталды. Маалыматка караганда алардын ичинен эң көбү Ак Суу жана Жети Күз районунда катталууда. Учурда облуста өспүрүмдөр арасында бул илдетке кабылгандар дагы көп болууда. Оорулардын табылышы жана өлүмдөрү боюнча Ысык Көл обласу мынакей 194 былтыр болсо, быйыл 204 заболеваемость болуп отурат. Ошонун ичинен өлүмдөрдүн саны кичине кыскарып калды, бирок показателибиз баягы эменин элдин санынын өсүшүнө байланыштуу. Улуттук борбор, фтизиатрия борбору бизди Ысык Көлдө особенно ошол табуулар выявляемость жок деп атат да. Таппай атасыңар, ооруларыңар бар деп атат. Табылбай атасыңар, первичка жакшы деп айтат деген эле эме коюп атат да. Каракол шаарын карасаңыздар, мынакей заболеваемость дагы өстү, и выявляемость дагы өстү. Бирок смертный ысыл дейлады, бул абдан жакшы да, жакшы көрсөткүчтөр деп медицина биз муну жакшы көрсөткүчтөр деп эсептейбиз. Облус башчынын орун басары кээ бир райондордо иш алгылыктууга алып барылбай жатканын сынга алды. Ал эми райондордогу тиешелүү жетекчилери көйгөйлөрүн ортого салып, айлык көйгөйү, кадр жетишсиздиги боюнча маалымат беришти. Сиз өзүңүз главврач катары эмне кылдыңыз кадр бергенге? Же сидите, кадр жок, губернатор чечсин. Биз айтып атабыз, үй салып. Почему я должна идти в медакадемию с ректором разговаривать? Сиз өзүңүз бирдеме кылдыңызбы? Барбы. Жер маселесин чечип карабай коюшту. Анан 9000 сом менен иштебейт экен, өзүңүз билесиз жакшы. Канча экен чекпей. Жок, сиз мага кайра өзүңүз билесиз деп, сиз өзүңүз жетекчи катары Почтовский район эмне кылдыңыз? Аким менен тесттер иштеп атабыз, а кишилер айтып атат. Иштегениңиз көрүнбөй атат мага. Результат смотрите. Келбесин. Мне нужен результат. Кетип атат, Келбесе деп отура бересиз. Жок, келип кетип калышты. Жер берип бере албаса 9000 сом. Общежитияда жашап атат. Общежитие камап койгондор айтат, ситуациядан чыкпайт. Анын үй бүлөсү бар экен. СПИДке кабылгандардын саны Ысык Көл облусу боюнча 11 ай ичинде 73 адамдан ВИЧ илдети аныкталган. СПИД илдетин алдын алуу борборунун маалыматына ылайык 73 адамдын ичинен 37 учурунда жарандар ооруканаларга башка илдет менен кайрылып, илдетке шек саналган учурда белгилүү болгон. ВИЧ инфекциясы Ысык Көл облусунун бардык шаар райондорунда катталган. Караколдо 106, Жети Күз районунда 96, Ысык Көлдө 88, Ак Суу районунда 67, Түптө 51, Балыкчыда 48 жана Тоң районунда 45 учур катталган. Бардыгы 499. Берилүү жолдорунан биринчи орунда баягы эле жыныстык жол менен берилүү жол турат. 393 адам 78,7%, кан аркылуу берилгендери 78, алардын ичинде балдар 9, 19-у дареги жоктор. Мындан улам жергиликтүү бийликтен илдетти убагында аныктоого көмөктөшүүгө талап коюлду. Жыйынтыгында айтылгандай, жугуштуу ооруларды аныктоо үчүн атайын мобилдүү топ буга чейин иш алып барганы айтылды. Анда гепатит, ВИЧ жана башка жугуштуу оорулар аныкталган. Белгилей кетсек, өлкөдө 13113 адам ВИЧ илдетинен жабыркаса, анын ичинен 499 адам Ысык Көл облусунун тургундары. Облус башчынын орун басары жыл жыйынтыгы менен илдетти алдын алууга алгылыктуу иш алып барбаган. Район шаар башчыларынын орун басарларына чара көрүлөрүн эскертти. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Атайын Ысык Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Тоң районунун Тоң айылында жигердүү жаран долбоорунун негизинде аялдар үчүн спорттук көнүгүү жасай турган атайын жай ачылды. Айыл өкмөтү да көңүл сыртында калтырбай имарат бөлүп берип, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоодо. Элет эли өз ыктыяры менен келишкендери дагы өз салымдарын кошуп жатышат. Жерлерде ачылып иштеп жаткан ден соолук борборлору ак халатчан дарыгерлерден медайымдардын ишин жеңилдетип жардамдаш болуп келишет. Өзлөрү жеке демилгечи болуу менен айыл элин кыдырып, элдин саламаттыгына көзөмөл жүргүшөт. Кан басымдарын текшерип, дары-дармектерин өз учурунда ичип жатышабы, тыкыр карап турушат. Кант диабети менен жабыркагандар, кургак учук, өнөкөт оорулуулар болсо, алар үчүн да өзгөчө камкордуктар көрүлөт. Тоң районунун Тоң айылында дагы бул иш колго алынып,
жакшы жолго коюлду. Адистер ыктыярчылардын отуруп иштөөсүнө шарттар каралып, атайын имарат бөлүндү. Жигердүү жаран долбоорунун негизинде чет өлкөлүк уюмдардын каржылоосу аркылуу жүзөгө ашты. Бұл CDA уюм аркылуу жигердүү жаран долбоор каржылап жатат. Бұл жигердүү жаран долбоор аркылуу бизде аялдардын активдүүлүгүн көтөрүү деген долбоор. Аялдардын активдүүлүгүн көтөрүүдө биз жергиликтүү кеңештин депутат айымдары менен 1 жылдан бери иш жүргүзүп, аларга окууларды, андан тышкары жанагы пикир алмашуу, онлайн окууларды өттүк. Ошол негизинде алар конкурс жарыяланды. Конкурстун ичинде биздин ошол депутат айымдар долбоор жазышты. Аялдардын активдүүлүгүн күчөтүү максатында биринчи окуудан өткөнбүз. Ошол окуунун негизинде депутат айымдардын демилгеси менен спорт, ден соолуктун булагы аттуу долбоор жазып, ушул долбоордун алкагында атам, апам жана мен аттуу үй бүлөк спорттук мелдеш уюштурулуп жатат. Айылдыктар айрыкча жашы улгайып бара жаткандар үчүн машыгып, ден соолугун чыңдоого жакшы шарттар түзүлдү. Тизе муун, бел ооруларынан жапа чеккендер болсо дагы бул борбордун пайдасы зор. Демилгелүү топтун ишмердүүлүгүнүн натыйжасында ушул кичинекей чакан зал ачылып атат. Булар демилгелеп ошо айылдык кеңеш тарабынан керектелүүчү каражаттарга акча суммасын карап беришкен. Күзгү жана жерге салуучу ковролиндерге. Андан сырткары ушу жигердүү жаран долбоору аркылуу телевизор алып берилип атат. Андан сырткары биздин айыл өкмөттө да долбоор менен келген атайын беговой дорожкалар бар болчу. Бардыгын ушул имараттын ичине коюп атабыз. Карапайым калк үчүн көрүлгөн аракеттер дагы майнаптуу. Айыл өкмөтү деле сыртта калган жок. Керектүү жабдыктар, электр энергиясы менен камсыздоо өңдөө, орчундуу иштерди жасап жатышат. Аялдардын активдүүлүгүн көтөрүү максатында жигердүү жаран долбоору колдоого алынды. Аял эне, жаш кыздарга карата зордук зомбулукту жоюу башкы милдет. Өзгөчө айыл жеринде жашаган аял затынын түйшүгү түмөн. Ошентсе да аялдык аруулукту, сулуулукту, наздуулукту, аны менен катар эле эне деген ыйыгатты туу тута билели дешет айылдык айымдар. Гүлжан Кыдыралова, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан. Учурда мал чарбасын сандан сапатка өткөрүү жагы жакшы жолго коюлууда. Бул багытта Ак Суу районунун тургуну Бакытбек Мамбетов бир топ жылдан бери бодо малдын сапатын арттырып, жергиликтүүлөрдү дагы таза сүт азыктар менен камсыздап келет. Ал мал багууда өзгөчө комплексти куруп алган. Мында 4 түлүккө кам көрүү, ошол эле учурда тоюттун даярдоо иштеринин баары бир жайда жүргүзүлөт. Фермердин аракети менен Айнура Достукбекова таанышып кайтты. Бакытбек мырза асыл тукум мал багып ишмердүүлүк жүргүзүп келатканына 15 жылга жакындап калды. Азыркы тапта ал асыл тукум уйдун 3 түрүн кармайт. Эт, сүт багытындагы уйлары бүгүнкү күндө 20 башка жеткен. Фермер чарбасын максаттуу иш алып барып жатканын далилдеп, асыл тукум мал чарба макамын алуунун аракетинде. 2008-жылы өзүм чет өлкөгө барып, 2,5 жылда иштеп, ушул өзүм бир максатыма койгон ушундай чарбага кичине алдын ала бир тыйын таап келейин дегем да. Барып таап келип, анан 5 уйдан баштагам. Жана 309 положение менен статус алайын десем, ушул статуска илинбей калып атам. Анткени меники 20 эле уй болуп атат. Пародист дейденчи, өзүмдү каалап келаткан. Анан 30 болушуңар керек дейт. Анан 30 болуш үчүн дагы 3-4 жыл кетсе, мен кайсы эмелер менен аларды багып ушундай деңгээлге жете алам да. То есть өскөнгө оор болуп калат. То есть килтеген жана колхоздон калган кооператив бүт техникасы, жери, ресурсу бар да. Анан ошолорго эле бере беришет ресурсту. Сандан сапатка өтүүнү колго алган ишкер мал кармап, ошол эле учурда аны тоют менен камсыздай турган атайын комплекс курган. Мындай ыкма малдын эттенүүсүн тездетип, сүттүн көлөмүн арттырууга өбөлгө түзөт. Ошону менен бирге кунарсыз жайыттын алдын алат. Где-то 1 килограмм 200 грамм ушундай салабыз кургак буудайдычы. Анан ушул табактан где-то 6 килограмм эме чыгат да, тоют готовый. Азыр ушул сугарып, муну бир күндө 2 жолу, 3 жолу сугарып турабыз. Тышта минус 18-20 минус болуп атканда, мына ушул температура мындан бир аз муздагыраак, 10-15 градус болот дейчи. Мунун калориясы 11-12 протеиновый эме берилет экен да, единицачы. Ушул жагы менен аябай уйга жагымдуу экен,
тоюмдуу болот экен. Мында көп витамин, аябай көп витамин сакталган. 4 түлүктү асыроодо жаңыча ыкмалардын колдонулушу маанилүү экенин айткан жергиликтүүлөр бул тармак кирешелүү экенин белгилейт. Өлкөбүз өнүгүп келатат. Ошого жараша мына мал чарбачылык, мен өзүм дагы мал доктормун. Мал чарбачылык менен ушул балдар кызыгып иштейм деген ниетте болуп аткандан кийин биз деле колдоп бүгүн мына мал чарбасын уюштуруп жакшынакай результаттарын көрсөтүп атат. Өзүбүздүн местныйлар бир 6 литр берсе, бүгүн биз 32-40ка чейин сүт өндүрүп атабыз. Андагы эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлойм дагы. Малдын башына эмес сапатына көңүл бурган фермер алдыда бир катар долбоорлорду ишке ашырууну колго алган. Ошондой эле асыл тукум малын көбөйтүп, экологиялык жактан нукура сүт азыктарын көп көлөмдө өндүрүүнү максат кылууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарында жаңы курулган мечиттин ачылыш аземи болуп өттү. Нур-Султан мечити 150 кишиге лайыкталып, намаз окууга бардык шарттар каралган. Жеке ишкер Тилек Шаршеев демөөрчүлүк кылып, бир туугандары колдоо көрсөткөн. Мындай кадам жарандардын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүн камсыздоо менен туура жолго багыттоо аракетин көздөйт. Иш-чарага номер 85 кесиптик лицей ашпозчулук боюнча унутта калып бара жаткан мергенчинин тамагын көргөзмөгө коюшкан. Бул аш бөдөнөнүн эти менен даярдалып, жанына калама нан коюлган. Тамак ысык кармалыш үчүн үстүнө бозуй сымал нан жабылып турат. Атайын ушу мергенчинин тамагы деп мына бөдөнөдөн жасалган тамакты алып келдик. Ушу каламасы менен атайын мештин үстүнө бышырып, илгери атабыз ушу талаат үстө тоо ташта жүрүп, ушул табияттагы ушундай жаныбарларды дагы өзүнүн рацион тамагына кошуп жешкен экен да. Мунун ден соолукка пайдалуулугун дагы абдан маани берип билишкен. Ошондуктан биз ушу окутуп жаткан балдарыбызга, жаштарга ушул мергенчинин тамагы деп атайын ушу бөдөнөнүн этин эми жаңы технология менен атайын маринадтап, анан жасап келдик. Чемпионат ушул жылдын ноябрь айында старт алып, тандоо туруу 30 ноябрга чейин республикадагы бардык кесиптик лицейлердин базасында уюштурулуп, мыктылар регионалдык турга жолдомо алышкан. Азыр экинчи тур Каракол жана Балыкчы шаарларында өткөрүлүп жатат. Иш-чаранын алкагында Ысык Көл облусундагы 8 кесиптик окуу жай ишмердүүлүгү жана жетишкендиктери тууралуу көргөзмө уюштурушкан. Программалар бир күндүк деп эсептелген. Кече бардык кесиптик лицейлерден Нарын, Ысык Көл областарынан келип жайгашышты. Бүгүнкү күндө 4 багыт боюнча, 4 кесип боюнча жүрүп жатат. Каракол шаарында 14 лицейдин базасында ширетүүчү технологиясы жана ашпозчулук өнөр боюнча 2 кесип боюнча өтүп жатат. Ал эми Балыкчы шаарында 3-чү кесип бул мода технологиясы. Чемпионаттын негизги максаты жаштар арасында жумушчу кесиптерди даңазалоо, алар аркылуу окуу жайдан алган билимдерин, кесиптик көндүмдөрүн сынактар аркылуу элге тартуулоо. Ошондой эле Кыргызстанда жумушчу кадрларды заманбап технологияларды колдонуу аркылуу даярдоону эл аралык деңгээлге жеткирүү. Бул иш-чаранын негизги максаты бизде билим алып жаткан кесиптер боюнча билим алып жаткан окуучулардын бир кесиптик чеберчилигин арттыруу, ал аркылуу ушундай сынактарды уюштуруу аркылуу алардын көндүмдөрүн калыптандыруу жана чыгармачылыктарын, шыктарын ойготуу болуп саналат. Быйыл 2023 Кыргызстан World Skills International билим берүү жана илим министрлигинин жана КАСЕФ коомдук уюмунун демилгелери менен кошулган. Бул уюмга мүчө болуу менен биздин 16 жаштан 22 жашка чейинки улан кыздар кесиптик чеберчилигин көрсөтүү аркылуу жыл сайын эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышуу мүмкүнчүлүгүн алат. Аталган уюм дүйнө жүзү боюнча 60тан ашык адистер жана кесиптер боюнча жүргүзөт. Негизи КАСЕФ менен биздин Министерство образования меморандум түзүп, биздин Кыргызстан өлкөбүз ошол дүйнөлүк WorldSkills деген организациясынын мүчөсү болду да. Быйыл. Ошол аркылуу эмки жылга деген Лионго даярдап 3 специальность боюнча балдарды даярдай чыгуу, ошондо регионалдык чемпионат кылып уюштуруп, андан кийин январь айында буюрса дагы республиканский чемпионат кылып, ошонун финалисттерин, чемпиондорун биз деген эмки жылы ошо Лионго даярдайбыз.
Жалпысынан регионалдык чемпионатка 21 улан кыздар атсалышууда. Аларды 21 насаатчы устат коштоп жүрөт. Республикалык таймаш 2024 жылдын январь айында өтөт. Тандалган мыктылар келерки жылдын сентябрь айында Франциянын Лион шаарында өтө турган эл аралык сынакка катышмакчы. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касьянов, Илич Касейинов, Ысыкөл маалымат кызмат үчүн. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда эл аралык жаңылыктар, саламатта туруңуздар.